жападан жалгыз Садыр Жапаров калды да түрмөдөчү. Эмнеге? Бирок ошол эле мезгилде Алла Таалам Садыр Жапаровдун боюна өтө оор сыноолор берди да. Мына Айштабыз өттү. Садыр Жапаровдун атасы өттү. Садыр Жапаровдун апасы өттү. Мен ушуларды эстегенде жүрөгүм ооруп, жүрөгүм ыйлайт да. Кээде эркек болуп турсам дагы, кээде өзүм дагы ыйлап жиберем. Анан кийин башканы айтпайын, Садыр Жапаровдун чырактай болгон 23-24 жашка чыккан Дастан уулу өттү. Бул не деген таш боордук? Бул не деген тагдырдын таш боордугу? Алла Таалабыз мына орозо маалында мен дагы бир жол суранып атам. Бул эмне деген таш боордук? Ушулга бир адамдык мамиле кылып туруп, ушунчалык бул бала сыноого кабылды. Эми биз пенделер Алла Тааланын сыноосуна кабылды. Эми биз пенделер буга колдон келген жардамыбызды берейли деп туруп жардам кылып коюшпады да. Мен бир нече жолу кайрылдым. Бир нече жолу сурандым. Андан сырткары Садыр мына өзү ырайым бериңиз деп жападан жалгыз Садыр гана жазды. Ырайым бериңизчи мага, мен чыгайынчы депчи. Ошону дагы мен барып суранып жүрүп жаздырдым. Садыр, жаз досум. Жаз. Бала чакаң кыйналды. Мына тууган уругуң кыйналды. Сен өзүңдү ойлобо. Өзүңдү эле ойлой бербе. Мейли сени бирөөлөр жаман айтсын, ай бул ырайым сурап чыкты десин, башка десин, жазчы, чыгып алчы деп барып жаздырдым эле. Андан бери, ал жазгандан бери мына 6 ай убакыт өттү. Ошонусу карал элек. Президент болуп келишине себепчи киши катары президентке өзүңүз сүтүнүздү айтып көрдүңүзбү? Мына мен айтайын, 6 ай убакыт өттү, ошондон бери мына карал элек. Же отказной келген жок, жок биз чыгарбайбыз, биз ырайымды карабай койдук деп. Же болбосо карап туруп чыгарып бир жыйынтыган чыгарып берген жок. Ошондуктан мен айтар элем, мен мына орозо күнүндө сиз айтып атасыз, президентте сурандыңызбы, президентке айттыңызбы деп. Мен президентке айткам, президентке сурангам. Президентке айтканымда президент туура мыйзам чегинде карайбыз, мыйзам чегинде бул аракет кылып эл катары чыгат деп айткан. Бирок бүгүнкү күнгө чейин ошол чыга элек да. Мен мына силерден пайдаланып, силердин студияңардан пайдаланып, дагы бир жолу орозо күнүндө ошол Алла Таалабыздын ыйык орозо күнүндөрүндө мына акыркы 10 күндү кечиримдүүлүк күн деп айтат. Кечиримдүүлүк күн деп айтат. 2 күндөн кийин Кудай буйрса айт болот. Урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович, мен сизден дагы бир жолу суранып кетем. Дагы бир жолу сиздин иниңиз катары, сизди колдогон адам катары, мындан ары да колдой турган адам катары сизден суранып кетем. Садыр Жапаровго ырайым кылыңыз. Садыр Жапаровго ырайым кылып, ушул Алла Тааланын ыйык күндөрүндө чыгарып бериңиз. Мен мына сизден ыйлап туруп суранамын. Ыйлап туруп суранамын. Анан эми сиз эгерде ушул нерсени кабыл албасаңыз, ушунча элдердин ыйыны, суранычын кабыл албасаңыз, бул дагы сиздин өзүңүздүн эркиңиз, өзүңүздүн ишиңиз, себеби дегенде президент катар чечимди сиз кабыл аласыз. Сиз кабыл алган чечимге биз макул болобуз. Но бирок бул күндөр да өтөт. Буйрса, бул күндөр да өтөт. Алла Таалам тынч койсо, ден соолукта койсо, жакшылык күндөрдө дагы жолугушабыз. Садыр менен да жолугушабыз буйрса. Мен сизден суранамын, жардам бериңиз, ырайым кылыңыз. Алдыңызда жатат ошол кагаз. Кол коюп коюңуз ошого. Бүгүн кол коюңуз, эртең кол коюңуз. Эртең айтка келип калсын Садырыбыз. Чыгарып коюңузчу, пожалуйста. Сизден суранамын.
Assalamu alaikum Kırgız elim. Bugün sizler menen Kırgız Respublikasının Jogorku Kengешinin депутаты Каныбек Иманалиевдин кризистен кантип чыгуу боюнча 12 мыйзам долбоорун өкмөткө сунуштаган экен. Ошонун кээ бир сунуштары менен мен өзүмдүн макул эместигин билдирип сиздер менен оюмду бөлүшкүм келди. Мисалы Каныбек Иманалиев бул Атамекен партиясынын лидерлеринин бири болуп саналат. Өзүңүздөр жакшы билесиздер. Ал төмөнкү Кыргыз элинин улуттун кызыкчылыгына мен оюм боюнча каршы келген сунуштар сунуштаптыр. Биринчи, аэропорт Ош жана Бишкек аэропортту сатуу дейт. Бул кантип сатсын? Стратегический объекти. Ага мисал келтириптир, Казакстан сатты деп. Биз башка өлкөлөргө өзүбүз теңебешибиз керек. Аэропорт деген бул мамлекеттин Кыргыз элинин бул мындайча айтканда дарбазасы да. Аны өзү өнүктүрүп, өзү эме кылыш керек мамлекет. Муну сатканга болбойт эч качан. Бул чыккынчылыкка барабар болот. А саткандан кийин аны башкаруу системасын ошо сатып алган компания өзү жүргүзөт каалагандай кылып. Эч кандай стратегический объектилер сатылбаш керек биринчиден. Экинчи, анын сунушу чет өлкөлүк байларга жер сатуу деп эмне кылып тур. Отстрочка менен болсо дагы бериш керек. Ошолордун салыктарынын эсебинен Кыргыз эли жашайт дегенде сунуш берип атат. Бул дагы чыккынчылык деп эсептейм. Андай эмес, Кыргыз эли мамлекет өзү курсун андай объектилерди керек болсо. Андан кийинкиси Кумтөргө кошуп, ага жакын сандыкты 1 миллиард долларга сатууну сунуштады. Эмне себептен дагы сатыш керек аны? Мамлекет өзү иштетиш керек аны. Бул дагы туура эмес. Бул дагы туура эмес да. Мына чет өлкөлөрдүн саясаттарын ишке ашырышып атат булар. Андан кийинкиси Арсланбаевди эркин экономикалык зонага айландырыш керектигин билдирип атат. Бул деген сөз эркин экономикалык зонага берүү деген сөз ошол жерде чет өлкөлүктөр келип бирдекелерди куруп, ошол жерге кожоюн болот деген билдирет. Андан көрө өзүбүздүн ишкерлер, өзүбүздүн карапайым ишкерлер ошол өзүбүздүн жарандар салыш керек ал жерде. Бул мына Дүйнөлүк банк мына бүгүнкү күндө дейт. Биздин депутаттын айтуусуна караганда, бизге жардам берип атат Дүйнөлүк банктын өкүлдөрү деп айтат. Бизге Дүйнөлүк банктын өкүлдөрү жардам бербесин. Алардын максаты башка. Алардын саясаты биздин өлкө ошол чет өлкөлүктөрдүн ишканалары мына Кыргызстанда жайгашып, алардын салыктын эсебинен Кыргыз эли аргасыздан жашап калыш керек да, ошондой саясат жүрүп атат. Эмне себептен биздин өзүбүздүн ишкерлерге ушундай мүмкүнчүлүк бербейт? Мына Иманалиевдин сунуштаган идеялары да Кыргызга, мен айткым келет да, Кыргызга бир гана кыргыз күйөт. Дүйнөлүк банктын өкүлдөрү эч качан күйбөйт. Бул 4 сунушу дагы Кыргыз элинин кызыкчылыгына туура келбеген чыккынчылык деп эсептейм. Мына эгемендүүлүк алгандан бери ошол биздин бийлик жетекчилери ошол Дүйнөлүк банктын программасына кирип алып, акчаларына сатылып, ушул программадан чыкпай жатат. Эмне себептен кен байлыктарды бүгүн өзү иштетпейт? Мына аэропорт боюнча вице-премьер-министр Асарандиевдин билдирүүсүндө аэропорт Дүйнөлүк банктын АИС менен тендер өткөрүүгө сүйлөшүүлөр жүрүп жатат экен. АИС Дүйнөлүк банктын именно өкүлү. Ал анын тажрыйбасы бар экен, кимге сатышты дагы ошол билет экен. Бул туура эмес. Ошону Кыргыз элим жакшы эмне кылсаңыздар. Өткөндө Жогорку Кеңештин депутаттарынын бири Ысык көлдөгү Тамчы аэропортунун реконструкциялар боюнча өкмөттүн мүчөлөрүнө суроо берсе, өкмөттүн мүчөлөрүнө ал эмне деп жооп берди? Дүйнөлүк банктын кеңешчилери менен макулдашып көрүш керек муну деп. Мына бизди өзүбүздө кана эгемендүүлүгүбүз кайда калды? Өзүбүздүн саясатты жүргүзбөй, чет өлкөлөрдүн программасы аткарылып атат. Дагы бир мисал келтирсек, Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Бакиров кен байлыктар боюнча Жогорку Кеңеште өкмөткө суроо берди. Жакшы мыйзамдар кабыл алынбай жатат. Кен байлыктар мамлекеттин кызыкчылыгына иштебей жатат. Мына акыркы 2 токтом кабыл алынгандан кийин ал дагы өлкөнүн кызыкчылыгы жок десе, жанагы Абылгазиев өзү мен сага кошулам дейт. Анын баягы өкмөттүн мүчөсү айтып атат. Бул Госгеологиянын жетекчиси. Бул өкмөттүн баягы эл аралык келишимдерге туура келбей жатат. Анын негизден эмне кылып атабыз дейт. Мына ошондон чыга албай жүрөт.
Негизинен башка жолдор бар. Бүгүнкү күндө кризистен чыгуунун башка жолдору бар. Ошол жанагы кумтөр боюнча ошого жакын жердеги кенден 1 миллиард долларга сатышыбыз керек. Эмне сатыш керек? Өзүбүз иштетишибиз керек бар жокто. Бардык кен байлыктарды негизинен улутташтырыш керек. Мыйзамсыз берилген лицензияларды жокко чыгарыш керек. Мисалы кен байлыктарды улутташтырыш керек, же болбосо салыктарды көтөрүш керек мамлекеттин кызыкчысына. Тышкы карызды алууну токтотуу керек. Тышкы карызды бергенде алар условия коюп берет. Ошол чынжырдан чыга албай жатат. Мына Каныбек Иманалиевдин айтуусуна караганда 40 депутат кол коюп бериптир. Булар мурдатан эле ошолордун программасын аткарып көнүп калган. Мисалы, мына акыркы чимкирик мыйзамындагы алынган чимкирик атка койгон мыйзам 13 миллион еврого ошолордун буйртма заказы менен алынды. Өткөндө жогорку кеңеште талкуу болуп, ошону ким жазды, кандай болду, 13 миллион доллар евро кайда кетти, эч ким жооп бере алган жок. Ошого окшош эле бул Дүйнөлүк банктын программасындагы талаптардын аркасында бир чоң саясат жатат. Ошол биздин бийликтегилери сатып алып, ушундай арам ойлорун ашырып келүүдө да бүгүнкү күндө. Андан көрө өзү самостоятельный мамлекеттин өзү баягы чыныгы эгемендүүлүгүн сактап калыш үчүн зайым чыгарыш керек. Зайым чыгарып, ошол келечекте мамлекетибиз жөнүгө турган болсо, ошол зайымды кепилдик бере турган мыйзам берип, жеке ишкерлер башка кыргыз эли боюнча жанагын сатып ала турган жолдорду ойлоп таап, кыргыз элинин чыныгы эгемендүүлүгүн камсыз кыла турган багыттарды бериш керек. Өндүрүштүк ишканаларды күчөтүш керек. Алтын кен байлыктар боюнча мыйзамдарды өлкөнүн кызыкчысына алыш керек. Мана өзүңүздөргө белгилүү өткөндө депутат Момбеков айтып атпайбы? Биздин банкта 272 тонна акча жараксыз деп табылыптыр. Аны айлантканда 38 КАМАЗ болот экен дейт. Мына бардык система коррупцияланган. Ошолорду жөнгө сала турган болсо мамлекетибиз жөн эле бутунап туруп кетет. Мисалы үчүн сатып алуулар боюнча дагы коррупцияланган өтө. Мына жол куруу башка мекеме ишканаларда мисалы үчүн миллиондогон жүздөгөн миңдеген сомдор жанагындай болуп бөлүнүп, анан утуп алган компания дагы подставной компанияларга берип, элдин акчалары чачылып атат. ГЭСтерди бөлүштүрүү тармактарын менчиктештирүү керек. Көмүскөдөгү салыктарды чыгаруу керек. Тышкы карыздар кандай шарттар менен берилди, аларды тактап чыгуу керек. Мына быйыл өзүңүздөр жакшы билесиздер, быйыл эгемендик алгандан бери биздин мамлекет тышкы карыздын эсебинен мамлекеттик бюджет жаап келип атат. Элди алдап алаксытып. Азыр эми ушул коронавирус абалынан пайдаланып, элди алдап дагы бир башка программаларды Дүйнөлүк банктын койгон программаларын сунуштап атат. Мына ушуларга элибиз бекен болуш керек. Чыныгы эгемендүүлүк сактап, өзүбүздүн мамлекетибизде өзүбүз ээ чыгабыз деп турган болсок, өзүбүздүн гана улуттун кызыкчылыгын, мамлекеттин кызыкчылыгын камтыган программа керек. Мындай бизге кыргыз элинин кызыкчылыгына, улуттун кызыкчылыгына каршы келген сунуштарды сунуштаган депутаттар кетсин демекчимин. Өкмөт дагы кошулуп кетиш керек. Ушул өзүмдүн сунушумду аяктап, ойлон элим дегендерин сиздерге тартуулап коеюн. Ойлон элим, ойгон элим, кеч калба. Алданбагын бир курсактык оокатка. Кыргыз элим келечегинде болот, биз алдансак бир тоюндук оокатка. Жаңы коом бир оокаттык күн эмес, ал өкүнүч тарыхтагы чоң белес. Өнүгүүнү изденип, туңгуюктан чыкпасак, келечекте муундар баарыбызды кечирбес. Анда неге өнүкпөйбүз кыргыздар? Өлкөбүздө кен байлыктын баары бар. Өнүгүүгө жол берген күчтөр бар. Алар менен өздөн чыккан саткындар. Сак болгула кыргыз элин баарыңар. Каптап кетти элди бузган вирустар. Алар менен күрөшпөсөк баарыбыз эгемендүүлүк билимсиз барып жоюлар.